Кайрылуу күн, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен брауни печеньясын жасайбыз. Бизге керектелүүчү азыктар: un, кант, жумуртка, сары май, камыр көптүргүч жана кара шоколад керектелет. Граммдарынын баарын видеонун астына жазып коем. Эң биринчи сары май менен шоколадды эритип алабыз. Ал үчүн пластмасса идишке сары майды жана шоколадды салып, кайнап турган водяной баняга салып эритип алабыз. Эригенче шоколадды тез-тез аралаштырып туруңуздар. Биздин шоколадыбыз ушундай болуп эриди. Андан соң идишке жумуртканы жана сахарды салып, аппак болгуча миксер менен аралаштырып алабыз. Анын үстүнө бир аз муздаган шоколад менен сары майды салып, аны дагы жакшылап миксер менен аралаштырып алабыз. Электин ичиндеги унга камыр көптүргүчтү салып аралаштырып алабыз. Андан соң суюк массабызга унду электен өткөрүп кошуп, миксер менен жакшылап баарын аралаштырабыз. Баарын ушундай кылып аралаштырып алган соң духовканын идишине пергамент кагазын салып, печеньянын формасын кашык менен же кондитерский мешокко салып, баарын тизип салып чыгабыз. Аны кызып турган духовкага 180 градуска 15 минутага салып бышырып алабыз. Печеньябыз аябай жумшак жана даамдуу болуп чыкты. Сөзсүз сиздерге да кеңеш берем, жасап көрүңүздөр. Рецепт жакса, каналыма жазылып, лайк басууну унутпаңыздар.